Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Кечөө биз деген төраганы сизди, орун басарларын, комитеттердин төрагаларын без альтернативна шайлап бердик. Бүгүн болсо комитеттердин орун басарларын шайлоо коюп турсуздар. Кечөө диктатура, бүгүн демократия болуп калыптыр. Кандидаттардын ортосунда, депутаттардын ортосунда деген ызы чуу чыгарбай, кечөөnkү жолуңар менен эле без альтернативна кандидаттарды белгилеп коюңуздар деп мен суранат элем. Сиз тиякта сүйлөшкөнчөктү, биякта ызы чуу болуп атат. Раз уж решили пойти путем диктатуры в парламенте, идите до конца. Бүгүн биякта деген азыр орун басарлары деп, биякта эл түштүк түндүк болуп, ака, ука, эже сиңди болуп бөлүнүп атабыз. Туура эмес болуп атат. Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар. Вицелерди шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чыгарттырган жоксуңар. Азыр болсо биякта орун басарларын жаңы келген депутаттар вы еще не разобрались, но булардын деле ой пикири бар да. Же кайрадан шайлоо кылып туруп, кайра барыңарды шайлайлы, же кечөөnkүнүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген ызы чуу чыгартпай, нормально, культурно бүтүргүлө. Туура эмес болуп атат. Сиз баарын байкап атасыз, анан азыр танып жок, андай эмес деп айтпаңыздар. Может быть, пока вы там совещаетесь, вы не видите, что здесь на палате происходит. Мен биринчи жолу шайланган жокмун депутат катары. Атмосфераны көрүп атам, түшүнүп атам. Сыртта эл туура эмес түшүнөт азыр. Рахмат. Рахмат, Элвира айым. Биринчиден, сиз акыркы чечим менен таанышкан жоксуз. Ал боюнча маалыматыңыз жок. Себеби анткени сиз бир фракциянын же депутаттык топтун мүчөсү эмессиз. Сиз алгачкы сөздөрдү айтып атасыз. Биз акыркы жыйынтык эч кандай атаандаштыгы жок эле, шайлоосу жок эле, ар бир комитетке 3төн орун басардын фамилиясы менен чектелдик. Эч кандай андай маселе болбойт. Бул бир. Экинчиден, сиз туура бир нече жолу шайланган депутат катары мен да сизге айтып коет элем. Түндүк, түштүк, тиги бу деген маселе бул жерде болбош керек. Бул маселени көтөргөндүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Эч кандай андай сөздөр бул бийик трибунадан, парламенттин жыйындар залынан мындан кийин айтылбаш керек. Сиз ага жол бербеңиз. Мунун жоопкерчилигин өзүңүз жакшы билесиз. Эч кандай андай бөлүнүү жок бул жерде. Эми анча-мынча сөздөрдү бул жерде расмий түрдө микрофондо айтыштын кажети жок. Биз ошондой чечтик. Мына акыркы чечим лидер фракциялардын бардыгы менен кеңешип туруп чечтик. Эч кандай ызы чуусу жок эле, кечегидей болуп бүтөт. Рахмат. 5-чи микрофон. Төрага, мен сизди кесиптеш катары сыйлайм. Бирок мен сизден суранат элем. Бирибизге мындай комментарий берип атканда деле байкап сүйлөңүздөр. Мени коркутпаңыздар. Биринчиден. Мен түшүнүп атам. Эң жогорку тепкичтин бийлигин бутаган бирөөсү сиз болуп атасыз азыр. Бирок калыс ой пикир болуш керек. Сыйлап, урматташ керек бирибизди. Анан мен айткан сөздү биякта кээ бир депутаттардын может айтканга настроениясы жетпей жатабы, даремети жетпей жатабы, духу жетпей жатабы, менде андай бар. Мен ачык айткан депутатмын. Ачык айтып атам сизге. Анан мени мажбурлап бул фракцияга же тигил фракцияга кир деп сиз мажбурлай албайсыз. Мени шайлаган элим бар. Ошол эл деген келгенден кийин бизге өзүнчө убакыт бөлүп бер. Ар дайым кабинетиң бош болуш керек. Биз каалаган убакытта келгенде, биз чалганда бош болуш керексиң деп мен ошого карата мүмкүн бирде топко аралашып кирген жокмун. Анан менин карыздарым жок. Ошондуктан ошондой чечимге келдим. Мен сизден суранат элем. Будьте аккуратнее в выражениях, пожалуйста. Рахмат. Рахмат. 6-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Эми регионалдык бөлүшүү деген бул эми субъективдүү эле көз караш болсо керек биздин коллегабыздын. Мен айтып кетерим, каалоо иретинде урматтуу төрага. Эми комитет деген бул эң негизги структурада биздин жогорку кеңеште, парламенттечи бүт мыйзамдардын баары комитетте талкууланат, изилденет, текшерилет. Анан биз жакшы продукт чыгарышыбыз керек да. Бул продукттун аты мыйзам. Ошон үчүн мына жаш депутаттарга келип отурат, мен айтып кетким келет эле.
Урматтуу төрага, азыр председатель комитеттерди шайладык. Комитеттердин заместительдерин шайлап атканда сөзсүз түрдө тажрыйбасы бар, кесипкөй, ошол тармакты түшүнгөн заместительдерди шайлап алайлы деп, ошондой сизге каалоо иретинде айтып кетейин деп сунуш кылып атам да. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Эми бул жерде жогорку кеңеште анын үстүндө регионалдык маселе көтөрүлбөш керек. Ака ука деген сөздөр билбейм канчалык туура. Андай сөздөрдү аябай этият болуп айтсак деген суранычым бар эле. Анан биз альтернативный деген маселе турган жок. Биз бул жакта талкуулап аттык. Каалоочулар коет, каалоочулар койбойт деп. Дагы бир жолу суранып кетем коллегаларды. Андай сөздөрдү өтө кылдаттык менен колдонуңуздар. Ака ука жана башка сөздөр бул жерде болгон жок. Лично мен укпадым. Биз деле ушул жерде олтурабыз. Рахмат. Бешинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, мен суранат элем. Сиз эми биринчи жолу шайланып келген адам эмессиз, урматтуу коллега. Менин дарегиме сүйлөгөндөн мурда жакшылап ойлонуңуздар. Анткени деген парламентте бири-бирине комментарий беришпейт. Негизи мен аттарды атаган жокмун. Бирок аттар атала турган болсо, биякта отурган 90 депутат эмеспиз, 87биз. Баары билип, көрүп турушат. Мүмкүн сырттагы калың катмар 7 миллион 350 көбүн билбей жатат. Буну деле ачыкка чыгара турган күндөр деле келет болуш керек. Поаккуратней, пожалуйста. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз шайлоодон келгенибизге, мына жумушка киргенибизге бир күн болду элек. Азыр бизди бүт түз эфирден көрүп отургандар, телевидениеден көрүп аткан коомчулук, алыскы райондор, биз ушуларды ушул барып өздөрүнө бир кресло талашып, кызмат талашыш үчүн шайладык беле деп, биринчи эле күндөн баштап көңүлү калбаш керек. Биз тоодой убадаларды берип келдик, тер төгүп ошону аткарууга башыбызды сайып иштешибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жердеги бул дайындоо менен шайлоонун айырмасы бар. Эгерде ким өзүнүн кандидатурасын кече, мисалы, мен вице-премьер-министр болом деп коем деген адамдар болсо, аларга эч кандай тоскоолдук жок. Дайыма. Эмне үчүн? Дайындоо деген бул бир киши гана кол коюп дайындайт. Эгерде ким бирөөңөр жакпаса, ушул жерде бюллетенден ага каршы добуш берип, мисалы, аны кулатып ордуна башка бирөөнү шайласа болот. Ушуну шайлоо деп атайбыз. Ошондуктан биз ишке өтсөк, азыр мен ойлойм, урматтуу төрага, ошол ар бир депутаттык топ өзүңөр добуш берип, жетекчиңерди шайлап алдыңар. Мен атыман сүйлөп, мен атыман добуш бер деп. А калганын бардыгын өзүңүздөр чечесиздер. Ар бир добушту өзүңүздөр бересиздер. Аны эч ким мажбурлай албайт. Ошондуктан депутаттык топтор комитеттин төрагаларынын орун басарларына өздөрүнүн сунуштарын берсе азыр, анан ошол жол менен эсептөө комиссиясын түздүк, ишке өтсөк жакшы болот эле. Азыр эми жанагы маселени кайра талкууласак, кичине коомчулукта, сыртта элге кичине туура эмес болуп калышы мүмкүн. Биринчи күндөн баштап элечи. Рахмат.